Бүгін Жалал-Абад шаарына жаза аткаруу мамлекеттик кызматы достук мелдешин өткөрдү. Кичи футбол боюнча спорттук таймашты Жалал-Абад шаарындагы номер 53 жаза аткаруу мекемеси уюштурган. Кызматкерлерди спортко жана достукка өндөгөн мелдешке көз түзүмдөрүнөн өкүлдөр келип, оюн салтанаттуу башталды. Саламатсыздарбы? Иш-чара Кыргыз Республикасынын жаза аткаруу тутумунун кызматкерлеринин кесиптик майрымына карата арналып өткөрүлүүдө. Достук таймашка күч түзүмдөрүнүн кызматкерлеринен жалпысынан 18 команда түзүлгөн. Бүгүнкү биздин Жалал-Абад шаарында өтүп жаткан оюндун мелдештин эң негизги максаты күч түзүмдөр арасында ынтымакты чыңдоо, достукту бекемдөө жана жаш кызматкерлерди спортко үндөө болуп саналат. Азыркы күндө 18 команданын ичинде оюндар өтүп жатат. Жакшы деңгээлде баардык шарттарга туура келген жагдайлар эске алынган. Бүйүр кызыткан кичи футболдук таймаш мыкты деңгээлде уюштурулуп, оюндун жүрүшү жакшы маанайда өттү. Оюн жагат азыр командалар бардыгы эле бири-бирин тааныган балдар, күч түзүмдөрүндө ойногон балдар, кызматкерлер. Ынтымак достук максатында ушулган. Рахмат, ушунчалык. Спорт бул тынчтыктын тиреги. Катышуучулар мындай мелдештердин байма-бай өткөрүлүп туруусун күч кызматкерлеринин арасында ынтымакты күчөтүп, биримдикти арттырат дешет. Биринчи жолу бул Жалал-Абад областында бул күч түзүмдөрүнүн ортосунда оюн өткөрүлүп жаткандыктан муну баштап берген жазга аткаруу кызматкерлерине чоң ыраазычылык билдиребиз. Албетте бул оюнда күчтүүлөр жана ыйман менен, биримдик менен жеңүүчүлөрдү оюнда коктоп кетебиз. Кичи футболдун жеңүүчүлөрүнө кубок жана медалдар каралган. Мындан сырткары командадан жакшы оюн көрсөткөн оюнчуларга баалуу сыйлыктар да тапшырылды. Дөөлөт Канатбеков, Манас Назаров, Жалал-Абад шаары.